Рахмат, урматтуу министрдин орун басары. Тизме боюнча окуп бересиздер, кимди киргиздиңер перечинге? Кому льготно можно сотко барганда льготалар. Ошондо практика жүзүндө канча процентин төлөшөт? Иш жүзүндө жашоо Бекерби? мына 3 категориядагыларга бекер болуп атат. Улуу ата мекен согуштун ардагерлери жана аларга теңештелген жактар, баатыр энелерге, айыкпаган оору менен жабыркаган жана спид менен ооругандарга бекер толук. Ал эми калган 7 жарым жартылай болуп атат да. Бул 18 жашка чейинки 3 жана андан көп балдары барларга, баласы жана балдары бар жалгыз бой жарандарга, курагы боюнча пенсионерлерге, түзөтүү мекемелеринен бошоп чыккандарга, бойго жете элек ата энесинен айрылган жетим камкорчулар балдарга жана үй бүлөлүк зордук зомбулуктун жабыртаткан курмандыктарына мүлктү бөлүштүрүүгө жана түзөтүү мекемелеринен чыккан адамдарды 1 жылга чейинкиде. Ошондо мен сизден суранат элем да, дагы бир нерсе бар да. Ушул мисалы үй боюнча соттошсо, мисалы үй $20,000 эми эң аз дегенде региондордогу айылда алалы да, $15,000-20,000 үй турса, анан жалгыз бой эне мисалы күйөөсү менен ажырашып, балдары бар, бирок деген ошол кайын журту ошол убакытта талашып атышат. Бизде мындай мисалдар абдан көп, сиз уккансызбы, укпагансызбы. Ошондо ошол аял мен деген бул адамдан 3-5 бала төрөп бердим, бирок кайын журтум үйүм талашып, мына мен талаада калдым дейт да. Адвокаттарга каражат жок дейт. Андан тышкары жанакындай биякта барып атпайсызбы? Үй $25,000 турса, мисалы, бул 50% пошлина болгондо канча болуп калат? Если предмет суда $20 000 дом в регионе, в селе. Анан бул адам деген жалгыз бой эне. Ошол кайын журту менен оокатталашып атат. Ошондо ошол аял канча госпошлина төлөйт? Ушул токтом бул жерден жактырылса, ал бошотулат. 3 жана андан көп балдары болсо ошо мүлк талашууда же үй бүлөлүк зордук зомбулуктан жабыртаткандарды Кой турула. Бошотулат дегендей, мать героиня бүгүн канча баласы бар? Мать героиня бүгүн 7 баласы бар. Андан көп. Анан 100% ошондо 3 баласы андан көп бошотот деп сиз мындай жалган айтпаңыз да. Сиз 50% бошотобуз деп атасыңар. Туурабы? Жарым жартылай о. Жарым жалтырай. И теперь мага санап бериңиз. Мен сизге дагы бир жолу кайталап берейин да. $20,000 региондордо үй боюнча соттошуп атат. Ажырашкан келин, 3 баласы, 5 баласы менен талаада калды. Бара турган жери жок. Анан үй боюнча соттошоюн десем, адвокатка каражат керек, анан $20,000 үйүм турат дейт, мисалы. Мисал катары. Канча пошлина төлөш керек? Эми Элдер Жыгылбековна биз Жок, сиз санап берсеңиз, сиз. Жок, мен угуп турсаңыз, мен айттым, доллар боюнча эсептелбейт бизде. Сом боюнча $20,000 бүгүнкү күндө канча сом болорун чыгарыш керек биринчи. Туурабы? Хорошо, 2 миллион сом үйдү санап бергилечи. 2 миллион 500 миңден 2 миллион сомго чейин 20,000 сом жана 500 миңден ашкан болсо сумманын 2% деп атат. 500,000 сомдон 2 миллион сомго чейин болсо канча төлөйт? 20,000 сом жана 500,000 сомдон ашкан болсо суммасы 2% да төлөйт. Ошол сумма. Ошондо канча болот? Эми ошол үйдүкүнөн чыгарып көрүңүз. Эми сиз министрдин орун басарысыз да. Эми бул жерде калькулятор менен чыгарып көрүңүз, 500 миңден 2%-ын. Ошо мен эмнеге бул суроону берип атам? Жок, мен сизге эмнеге бул суроону берип атам? Элестетиңиз, ошондой практикада ошондой учурлар абдан көп. Ошол аялдар айтып атат, эмнеде биз талаада калып калатабыз, анткени деген 5 балам бар, 15-20 жыл жашадым дейт да. Анан аягында бир да оокатка барып, мен даже соттошо албайм дейт, анткени деген госпошлинаңар высокая дейт. Они же судятся 100,000 сомдо оокат эмес үчүн да. Алар деген миллиондук, 2 миллиондук региондордо ошол оокатка соттошкону берсек дагы, биз даже госпошлина төлөгөндө бизге каражаты жок. Ушул учурларда кандай кылыш керек? Мамлекеттин өкүлү катары, өкмөттүн өкүлү катары айтсаңыз, откуда они должны найти эти деньги? Но это ваша головная боль, это не депутаты об этом должны переживать. Это вы должны же переживать. Адвокат бекер, адвокаттар жок. Бекер тиги ушундай, именно ушундай аялдарга болуша турган адам жок. Талаада калып атышат 5 баласы менен. Анан деген Минсоцтрудка жумуш көбөйүп атат, жөлөк пул көбөйүп атат, расход көбөйүп атат. Анан сиздер айтып атасыздар, биз 50% бошотуп атабыз дейт. 3-4 миллиондук оокатка саллашып аткан адам деген госпошлина каяктан акча табат? 100 миң деген, 200 миң деген, 300 миң деген сомду каяктан ошол жалгыз бой эне табат да?
Жок, азыр Жалгыз ошо карап, ажырашып аткан учурларында дагы даже она даже в суд пойти не может, жок, чтобы азыр разбираться. түшүндүрбөйм. Бул жерде маселе мындай да. Нет, сиз- Биринчиден мамлекет кепилдеген юридик жардам боюнча үй бүлөлүк талаш тартыштардан дагы биз акысыз адвокат берилет мамлекет тарабынан. Кто вам сказал? Мен сизге мисалы азыр мына мага адвокат боюнча биз беребиз. Мына жылына 12 миң 14 миң кишиге адвокат берилет. Бул токтомду биз наоборот ошол жалгызбой адамдар ошолорго жеңилдесин деп киргизип атабыз ушунучу. Буга чейин мындай болгон эмес. Сиз уксаңыз, сиз бияка эми мен менен урушкан келген жоксуз да. Ал жарандар мага келбейт. Ал жарандар мага кайрылат, бирок мен сиздерге чалып ошону барып жооп кет дегенде 100% баардыгына адвокат жетишпейт экен. Мен буну эмнеге айтып атам? Анткени мага кайрылып атат да. Акыркы мисалдарды алайлы. Мына мага Аламедин районунан кайрылып атат. Көк ала кылып туруп сабап атат. Энесин да сабайт экен. Ушундай деп жетекчилиги барып рахмат. Ошо милиция район милиция жетекчиси барып сүйлөшүптүр да Зөкүр менен. Ада айтып атпай, ажыраштык дейт. Окка талашайын десем, госпошлина акча жок, адвокатка акча жок дейт. И я вынуждена с этим насильником и жанакы көк ала энеси да көзү өтүп кеттир. Ошо сабаган менен бир үйдө жашаганга аргасызмын дейт. Бир комнатада бир үйдө жашап атам. Потому что нету денег. Мен эмне сунуш берип атам? Ошондой учурларды эске алып, буларды да 100% бошотуп бергиле деп, именно ошондой талашта адвокаттар баарына бере албайт экенсиңер. Поэтому сиз биякта мындай айтып аткансыз мен. Давайте освободим их. Сунуштарды бермесеңиз, азыр биякта Дастан Далабаевич сунуштарды токтомдуу бар да, ошону бекитип берели, силердин сунуштарды берип туруп. Ошол категория аялдарды мен ойлойм, мындай деген мамлекет тарабынан деген жардам болуш керек. Если человеку некуда идти. Ошентелиби? Давайте. Анан Сураныч, палатага келгенде да ушинтип мындай сөз бербейсиз. Бияктан да комитеттен да сөз талашасыз. Мен сизге мындай жеке мамиле кылгам, биякта бир да депутат өзүнүн жеке мамилеси көтөргөн жок да. Мен туугандарымдын ага каражаты жетет адвокатка. Бирок мага кайрылган шайлоочуларымдын айласы кеткен көбүнчөсү аялдар. Жалдырагандыктан чалып атышат, сабап атат, тинтип атат деп биз болушуп атабыз да ошолорго. Ошого жардам бергиле деп, бул сиздин түз милдетиңиз. Анан келип отуруп сүйлөп атсам, у меня нет. Жок, азыр да такылдабай турбайсызбы? Эмне азыр жооп берип атасыз? Я даже свой Орозбек Кадырбекович, мына карасаңыз, сиз кайсы айтпай турсаңыз, азыр Элдер Жагалбек мына. Азыр сиз сунуш берип атасыз. Сиз сунуш берсеңиз, бул токтомду Орозбек Кадырбекович угуп турсаңыз, азыр Элдер Жагалбек мен ошол аялдардын баарын сиздин телефонуңузду берип силерге жөнөтөм. Анда жалгыз эле мага келип атса, мени сиз баардыгын карап атасыз деп атасыз, мен лично сиздин телефонуңузду берип туруп, анан попробуйте. Орозбек Кадырбек